Салам кыздар, кандайсыздар? Урматтуу группадагы катышуучулар, фабирлик сүйүүчүлөр. Мен сиздерге ушул атайын видео ролик тартып коеюн деп чечтим. Менин атым Райымбабаева Айжан. Ушул фабирлик компаниясында директор статусун ачып, канча көп жылдардан бери фабирлик сүйүүчүлөрдүн катарын толуктап келатам да. Анан азыр бизде фабирлик компаниясында сонун акциялар жана группада дагы Гүлжандын командасында, Айжан Төрөкулованын командасында кыздар азыр акцияларга катышып чоң команда түзүп ала турган шарт келип атат да. Мен да фабирлик компанияга жаңы келгенде эчтеке билбей эле, эчтеке түшүнбөй эле акча табат экен, анда балдар менен үйдө отуруп эле эмне жумуш кылсам болот деп эле, эгерде мендей энелер болсо, кыз келиндер, азыр группада дагы барлар бар да, ишенбегендер бар. Кантип эле ушу фабирликтен баардык жары эле жайнап фабирлик болуп атпайбы, ошондо баардыгы эле байып кетпейт беле, баардыгы эле саякаттап чыгып кетпейт беле. Бир сөз бар го, алтынды кайерге катып койсо, аны ким таап алса аны айтпайт дегенчи. Фабирлик компаниясында ушундай окшогон стереотиптердин баардыгын майда кылып чачып таштайт да. Мындай нерсе жок да. Наоборот, динде дагы, бүт жашоодо дагы ушундай закондор бар го. Өзүң жакшы нерсени билсең, жакшы ушундай алтындар көп жерде бар да. Көп жерде катылган, дүйнөдө изобилие, богатство, акча, көптөгөн ийгиликтер аябай көп да. Ошолор менен наоборот именно ошо фабирликке келип мен ушуну түшүндүм да. Наоборот ошондой жакшы нерселер менен бөлүшүш керек экен, айтыш керек экен, бири-бириңе айтып отуруп, сен өзүң дагы өспөстөн бул фабирликте кийинки өзүңдөн өсүп келаткан келечекти өстүрө аласың, өзүңө окшогон айымдарды өстүрө аласың. Бирөөлгө ушундай компания бар, ушул компания аркылуу сен дагы ушул жашоодо өзүңө ийгилик жарата аласың деген стереотипти мен 100%, 1000 эсе айта аламын. Анткени мен өзүм практика жүзүндө өзүм ошону басып өттүм да. Анткени мен 5 бала менен үйдө отурганмын, акча тапчу эмесмин. Даже мени түшүнөт көп энелер. Мен даже артта калып калгам да, мындай бүгүн кайсы күн десе билбейм. Не то что акча табуу же өсүү эмес, унутуп каласың да. Бул атайлап эмес, баягы күнүгө бала чакага тамак аш жасайсың, ушинтип баягы быта буха менен тиричилик менен не то что сырткы дүйнөдө не болуп аткан эмес, ичинде сен өзүңдү унутуп каласың да. Каяктагы ийгилик, каякта эмнеге келгенсиң, эмне үчүн жашап атасың билбей да каласың, бала чака менен тиричиликке кирип, ушунчалык өзүңдү унутуп койгон учурлар болот да. Бул ушундай период болот. Ошону менен канча деген айымдар ошо менен унутулуп эле бирөөлөр үчүн жашап калып калгандар да толтура да. Именно благодаря ыраазычылык айтам фабирлик компаниясына. Фабирлик мени бир тууган өзүм жеңем чакырган. Чынар Алкадура деген бизде азыр чоң директор, наставнигибиз. Ошол эжекем чакырганда дагы мен ыраазычылык айтам, ошого келип, өзүмдү карап, өзүмдү таанып, мен уже унутуп калгам да, кандай кылып ишке кирсе болот, кантип акча табам, кантип элдер менен сүйлөшөм, эмне болот деп анан ушу фабирликке келип, көп нерселерди үйрөнүп, директор статусун ачып, акчага чыгып, анан андан аркысы азыркы жашоом совсем бөлөк да. Бунун баардыгы мен билбейм, фабирликке келбесем кандай болот эле. Ошон үчүн мен дагы көп кыз келиндерге, айымдарга мен да мотивация болуп, өзүмдүн непридуманная история деген фабирликте дагы сонун рубрикалар бар. Жыл сайын бизде эмелер болуп турат да, конференциялар, ошондо айтылат. Мен да айтып бергем өзүмдүн непридуманный историям. Ошол өзүмдүн мечталарым, кичинекей кезиндеги желанияларым баарын эстейсиң да. Ошон үчүн кыздар өкүнбөстөн фабирликке келиңиздер, иштеңиздер.
үйдө отуруп акча табат деген сөздүн маанисин мен эми түшүнөм да. Азыр сиздерде намного менен бир 5-6 жыл мурун келгем да, допустим да, Фаберликке 3 жыл ровно прям аябай иштегенмин. Азыр мен команда түзүп койгонго мен азыр андай деле мурдакыдай болуп иштебейм, бирок күнүгө чалуулар болуп турат, күнүгө өзүм кызыганмын. Ай сайын элемеге счетко акча түшүп турат. Өзүм компаниянын болгон продукцияларын аябай сонун колдонуп алам да. Азыртан дагы мен времяны упустила, дагы мен көп нерсени түшүнбөй дагы калыптырмын деп ойлойм да. Дагы жетче турган, айлык кыла турган иштерибиз толтура. Эмне үчүн Фаберлик кыздар? Саякаты бар. Ошо саякаты бар, өнүгүп өсүүсү бар, балдарга тарбия жагынан бар. Анан Фаберлик 2003-жылы Кыргызстанга келген официально. Ага чейин келген, бирок неофициально болчу. Азыр эми мына 25-26 жыл өтүп атат Фаберликтин өзүнүн иштеп баштаганыначы. Азыр Кыргызстан эң лидер мамлекеттердин бири. Бул эмнени айтып атат? Бул биз өзүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып, андан башка биз Кыргызстандын айымдарына, мырзаларына красоту, ушунчалык качественный продукция бергенден сырткары дагы биз мамлекетке салым кошуп атпайлыкпы? Мамлекет Фаберлик аркылуу да өнүгүп атат. Налог төлөнүп атат, туурабы? Айлык алган сайын биз жыл сайын декларация төлөп налог төлөйбүз. Анткени ай сайын сен айлык алып туруп атасың да. Ошон үчүн айлыкка чыгыңыздар, кыздар. Айлыкка чыгып, көптөгөн жерлерди жер кыдырыңыздар. Бир аз 3 ай, 4 ай, 5 ай эмгектенип иштеп коюшуңуздар керек. Эмне үчүн? Анткени сразу эле бизнесте, башка бизнестерден салыштырып кетсек, башка бизнестерде өзүң акча кошушуң керек да. Жок дегенде бир 500 миңиң болуш керек, миллионуң болуш керек. Андай акча бизде акча колубузда жок болгондуктан бирөөгө күйүп кетпейин, бирөөгө уят болуп калбайын, бирөөгө мынтип уят, кандай десем мен, мындай акчаң болуп туруп бизнес баштаган жакшы, традиционный башка бизнестерде. А бизде бул жерде акчабыз жок болуп туруп эле өзүбүздө күнүмдүк продукцияны алып отуруп, команда түзүп отуруп, эч кандай расход болбой турупчу, өзүң и так эле Фаберликте жок болсоң деле магазинден күнүмдүк тамак продукцияны аласың, туурабы? Уходовый косметиканы аласың, күнүмдүк жанагы үйгө керектүү средстволорду аласың, самун, чачың жуйсуң, тишиң жуйсуң дегендей. Ошондойлорду алып отуруп, сен команда күнүгө адамдарга реклама кылып отуруп команда түзүп алсаң, бул ошон үчүн кыйын болушу мүмкүн да. Ошону мындай салыштыра билиңиздер да. Эмне үчүн силерге кыйын болот? Мисалы, мага кыйын болгон эмес, анткени менин жаныман акча кеткен эмес, мен миллион акча чыгарган эмесмин. Элдерге окшоп 2 миллион, 3 миллион кредит алып, салып, аны иштетип, анан болобу, болбойбу деп переживать эткенден көрө, мен кичинекей эле өзүмдүн 2000, 3000 сомдон эле баштаганмын да. Ошон үчүн кыйын болушу мүмкүн, кыздар. Ошон үчүн силер конкретно, когда вы знаете осознанно, мен акча кошкон жокмун да, мен азыр убакыт коротуп атам, 2 ай, 3 айда мен директорго чыгышым керек деп цель коюп туруп баштасаңар, анан айлыкка чыгып алгандан кийин уже билинбей калат да. Дальше силер только көбөйө баштайсыздар. Только ошол учурда кыйынчылыкка чыдап, мындай глубоко алгандачы, ошо кыйынчылыкка чыдап эле бат-баттан команда түзүп, рекрутинг кылып, акция кантип, кандай болот деп наставниктерге, группага жаза берсеңиздер. Мына Гүлжандын офиси бар, Айжан Төрөкулованын офистери бар. Мага всегда личкама чыга берсеңиздер болот. Азыр именно жаз убагында сиздер эмеге чыксаңыздар болот. Жалаң эмнени реклама кылам десеңиздер, кремдерден баштасаңыздар болот. Уходовый косметика, айымдарга канча деген миллион корейский, японский, ар кайсы жактын китайскийлердин косметикалары келип атат. А биздики российский, чистый, гипераллергенный. Анан баасы да арзан, кыздар. Баасы настолько фабрика өзүбүздөн чыгып аткан үчүн логистикага жол киреги акча албайт бизде. Только биз доставка кылып жанагы пункт Кыргызстанга келдиби, ага биз акча төлөбөйбүз да. Ошол жерден складтан апыга барат да. Мисалы, Гүлжандын офиси бар, ошого барган үчүн бир 100 сом болобу Кыргызстанда, же 35 сом болобу, ошону төлөйсүздөр да. Болду, бул вообще иппекер да.
силер 3,5 4 миң только жол кире төлөп Россиядан алдырган жоксуздар, башка мамлекеттен алдырган жоксуздар, келеби келбейби деп бир айлап күткөн жоксуздар да туурабы. Бүт бардыгы даяр да, ушунчалык склад, логистика, интернети, койчу кимден сурап алам билип, ким деп монтип издебейсиздер. Бардыгы даяр. Средстволар, мисалы мен айтып кетейин, Россияда билесиздер, баягы мигранттар келип иштегенде менде эжелер бар да, уборкада иштеген тааныш эжелер, бизде группалар бар атайын Россияда деле кыргыздардын. Ошол жерде мага сурашат да, мен фабрикте иштеген үчүн кандай средство бар. Азыр эми канча жыл болду? 3 жылдан ашып калдыбы? Бардыгы фабриктин средствосуна өтүп кеткен. Мен азыр даже клиент заказ кылып койчу деп адам издебейм да. Алар уже билет. Алар не только күнүмдүк өзүнө колдонмок турсун, ошол ишинде, жумушунда, уборкада иштеген кыздар, эжелер для туалета, для үй эмелерде, организацияларда, үйлөрдө иштеген эжелер бар да, алар жакшы айлык алышат. Фабриктен аяшпайт. Алар келип туруп, айжанба туалетаны берип койчу, для стекла берип койчу, для ковров берип койчу, для эме берип койчу. Потому что бизде күйгүзүп үрбейт, химия жок. Бизде ушунчалык бардыгы таза, сонун, еще таза кетирет. Для духовок и эме деген бар го, сковородок. Ошолор ушундай жылтыратып кетирет деп өздөрү мага реклама эмелерди айтат да. Анан мен өзүм го канча жылдан бери ушу фабрикке өтүп кеткен, үй бүлө, тууган уругум баары фабрикке өтүп кеткенбиз. Ошон үчүн кыздар бул эң сонун продукциялар дагы сонун да. Ошон үчүн кирип баштаңыздар. Мисалы дагы бир сөз бар го, миллионго чыккан адам, миллионер нольго түшүп калса дагы, банкрот болуп калса да, ал кийин оңой эле чыгып кетет. Анткени ал миллион тапканды билген адам любой учурда кайра эле миллионер боло берет. Миллионер болгон адам миллиардер боло алат. Ошон үчүн сиздер каяка өсүп атканыңыздарды түшүнүңүздөр дагы. Сөзсүз группага активный болуп, күнүгө 2 күндүн биринде күнүгө рекламаларды, улам видеолорду салып турабыз. Сиздер дагы активный болуп катышыңыздар командага и команда түзүңүздөр. Азыр сиздер Кыргызстанды эле карап отурбай, чет өлкөлөргө рекламаларды баштаңыздар. Тууган уруктарыңыздар бар, классташтар, курсташтар, жен, тай дегендер бар, ошолордун баарына чыгып, азыр сонун жанагы мен каяка коюп койдум, новые люди акциялар мындай 1 сомго келип атат. Ушуларды реклама кылып отуруп эле азыр 30-апрелге чейин 1 сомго келет. Кимде Россияда тааныштары болсо, ошолорду регистрация кылыңыздар дагы. Именно ушул продукцияны, мисалы 1,5-2 миңге заказ кетирсе, мунусу 1 сомго келет. Ушуну айтыңыздар. Бул очень хорошая реклама. Мисалы бизде Россияда аева эми да, бул аптекаларда кымбат, 700-600 аптека жок, даже аналогдорычы башкача. И Турцияга чыгыңыздар, 30тан ашык мамлекетте иштейт фабрик. Азыр адам кантип табам деген да проблема эмес. Илгери деген мен 4-5 жылым бул дагы проблема болчу. Интернет кантип түшүндүрөбүз, кантип акча төлөбүз, элдердин баары интернетке ишенчү эмес. Азыр каждым годом интернет онлайн деген рулит. Только так вперед кетип атат, автоматизация болуп атат жашообуз, Ошон үчүн кыздар, только вперед эме кылыңыздар. Иштеп, суроолорду берип, каттап баштаңыздар. Хорошо, суроолор болсо кайрылыңыздар. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайм, жакшы туруңуздар.